Саламатсыңар балдар, жагымдуу маанай тартуулоо менен биз адеп сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүнкү сабагыбызда мейман сыйлоо, коноктоо деген темаларда ой бөлүшөбүз. Мейман сыйлоо. Кыргыздардын дүйнө элдери суктанган бир жакшы салты бар. Ал кыргыздардын меймандостугу. Келген мейман мейли тааныш же чоочун болсун, аны кыргыздар мүмкүнчүлүгүнө жараша сыйлап узатат. Мындай сый көрсөтүү бир гана кыргыздарга таандык адамгерчилик болгон. Кыргыздарда келген конокту жактырбай коюу деген болгон эмес. Эгер конок келип аны жактырбай үйүнө кондурбай койсо же сыйлабай жөнөтсө, андай адамды адамгерчиликтен кетти деп эсептешкен. Кыргыз элинде мындай меймандостукту даңазалоо, жакшы жөрөлгө катары сакталып калган. Бул салтты уланткан адамдар азыр деле эл арасында кадыр баркка ээ. Дасторконго отуруу адебин билесиңби? Ал жөнүндө айтып көрчү. Мейманга барганда үйгө киргенде салам айтуу биринчи милдетиң. Дасторконго ашыгып кол сунба. Учуру келгенде алгач нандан оостей, анан өзүңө жакыныраак коюлган даамдардан жеп отур. Оозуңда тамак болсо сүйлөбө, отурганда тиешеси жок кепти баштаба. Эч качан дасторкондо колуңду жуубай отурбагын. Тамактанууга отурганда үстөлгө чыканактарын кенен жайып алып, жатып алууга болбойт. Жаныңдагы адамды кысып, тынчын алба. Бычак менен аш айрынын милдеттери эки башка. Бычак аш айрыга жардам берип, сайган сайын түртүп же кесип берет. Бирок идиштеги катуу ашты толугу менен майдалап салууга туура эмес. Уламкысын улам чакандап кесип жеген дурус болот. Кол аарчы болбосо, колуңду башка бирдемкелерге аарчыбагын. Тамактанып бүткөндө дасторкондон шашып турба. Колуңду жууган соң корбуң жана анын ата-энеси менен коштошууну унутпа. Сыйы үчүн рахматыңды сыпайы айт. Чыгардан мурда эч нерсени унуткан жоксуңбу, ошону кара. Келгиле балдар, берилген суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: дасторкондо отуруунун эрежесин айтып бергиле. Экинчи сурообуз: үй бүлөдө кандай тартипте отурасыңар? Үчүнчү сурообуз: бычак менен аш айрынын милдеттери жөнүндө айтып көрчү. Келгиле балдар, конокто деген аңкемени угуп, берилген суроолорго жооп беребиз. Конокто. Биздин үйгө меймандар келишти. Биз аларды төргө өткөрдүк. Мен апама жардам бердим, апам чай койду. Атам болсо коон дарбыз тилди. Кызым, мага жардам берчи деди апам. Мен апама жардам берип дасторконго нан койдум. А мейман бала тынч отурган жок. Апа, тигини жейм деди торту көрсөтүп. Апасы дасторкондон торт алып берди. А мен апамдан торт сураган жокмун. Апа, торт жебейм, шоколад жейм деди эми колундагы торту жебей. Апасы урушкан жок, шоколад алып берди. А мен дагы эле апаман эч нерсе сурабай тынч отурдум. Муну жебейм деп тиги шоколадты да түртүп койду. Балабыз ушундай эрке болуп калды, деди атасы менен апасы уялып. Ошентип меймандар баласынын адепсиздигинен тынч отура албай бат эле кетип калышты. Баласы эрке тура, ата-энесине да чай ичирген жок деп атам менен апам кейип отурушту. Апа, мен силерди ээрчип мейманга барганда эркелебей отурам дедим мен. Ооба балам, эси жок балдар адепсиз болот. А сен акылдуу бол, деди апам менен атам. Балдар, аңгеме жактыбы? Анда берилген суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: сен кандай ойлойсуң? Бул баланын жоругу жакшыбы же жаманбы? Ой бөлүшөбүз. Экинчи суроо: силердин араңарда да ушуга окшогон балдар барбы? Эгер бар болсо, аларга кандай кеңеш берер элеңер? Үчүнчү сурообуз: ата-энесинин отура албай кетип калышына ким себеп болду? Төртүнчү сурообуз: эстүү бала элпек, эси жок бала тентек деген макалдын маанисин чечмелеп, өз оюңарды айтып, ой бөлүшкүлө. Балдар, биз бүгүнкү сабакта мейман сыйлоо жана конокко баруу адеби боюнча тааныштык. Ал эми азыр конокко баруунун жол жобосуна көңүл бурабыз. Конокко чакырбасын сени кимдер, адеп күтүп тамакты даамдап көр.
Улуу болсо өзүңдөн эзелик адат, ашка колду кичүүлөр кийин салат. Бирөөнүн алдындагы тамакты алба, өз жактан ал, өзүңдү жакшы карма. Оозуңа салганыңды шашпай чайна, ысык ашты үйлөбө, жаман анда. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Үй тапшырмасын алабыз. Бабалар сөзүн жана макалдарды окуп, ата-энеңер менен чогуу чечмелейбиз.